Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы Талас облусунун мусулмандар казыятынын казысы Сулумбек ажы Усеналиевдин демилгеси менен 2022 жылдын 26 февраль күнү Талас шаарындагы Борборлук мечитинде мусулман бир туугандарга асыр намазынан кийин мазхабтын маанилүүлүгү аталышында жана 27 февраль күнү аялзатына арналган эне жүрөгү ыйман үрөөнү аталышындагы иш-чара саат 12:00 15:00 аралыгында Талас шаарындагы Атай Огонбаев атындагы музыкалык мектебинде сабактар өтүлмөкчү. Бул жакшы саамалыкка Талас облусунун мусулмандар казыятынын мурдагы казысы Таалайбек ажы Бапиев жана Бишкек шаарынын белгилүү коноктор Кыргызстан мусулмандарынын аалымдар кеңешинин төрагасынын орун басарлары Устаз Кенжетай Курмангожоев, Устаз Фархат Юсупов, Бишкек шаарынын Борборлук мечитинин баш имам хатибинин биринчи орун басары Устаз Мухаммад Анаркулов, Расул Акрам Ислам институтунун ректору дин аалымы Устаз Тариел Амжалбеков, Ыйык Курани Каримдин 10 кырааттын устаты Абдыкалык Каары Эшматов, Расул Акрам Ислам институтунун окутуучусу Устаз Белек Турдалиев келип катышышат. Сиз дагы жан дүйнөңүзгө азык топтоп, пайдалуу кеңештерди алып кетиңиздер.